Sizler men bugün men ötöbüz. Ötkön Ötköç ak. çakты ötötkенбиз, карасаңар. Ötkön çak. Ötkön çakta много мүчөлөр бар да. Булар эмнеге кошулат өткөн чак? Сурай берейинчи. Бардык зататошторго да кошулат, эчтерге да кошулат да. Алма болгон дейбиз, же болбосо барган дейбиз, үйгө барган. Бул жерде өткөн чактын кайсы этишке кошулган мүчөсү экен? Этиш же болбосо сын атооч иши. Сын атооч. Кайра кайталап кетели. Этиш деген эмне, сын атооч деген эмне? Так, этиш деген Yetiş бул kıyım hareket. кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Баратат, келатат, келди, өткөн чакта кандай которулат? Келди, жеди, учту, ойноду, да эмне? Секирди, ошолордун баардыгы этиш деп аталат. Кийинки сын атооштор бул жанагы кандай деген суроого жооп берген сөздөр. Сулуу болгон, даамдуу болгон, узун болгон, кыска болгон, кенен болгон, семиз болгон, акылдуу болгон, ошолордун баардыгы сын атооч экен. Ошолорго өткөн чактын мүчөсү кошулат экен жанагындай. Этиш менен сын атоошко учур чактын мүчөсү кошулгандай, Учур чактын мүчөлөрү кайсылар кошулчу эле бизде? Мына могу жерге жазалы. Так, учур чактын мүчөсү бизге чейин бул жерде эмне болчу? Айо болчу. Айо, Айо, Oyo. о, неде Keyo. бул жагы? Kada. Йо дейли азыр. Төртүнчүсү ошо йо. Өз негизи төртүнчүнү жазып берип түшүндүрбөйт. Мен просто жазып түшүндүрөм да, оңоюраак болот да, ошондочу. Йо. Төртөө болот экен, Oyo. Карагыла, мен тушма туш жазып койдум. Учур чактыкы өткөн чакта эмне болуп өзгөрөт экен? Ассойо болуп өзгөрөт. Карагыла. Чактыкы айого кошулган сөздөр бар эле го, биз билебиз да. Кайо, мисалы пайо, чайо, уктайм, кийинки мисалы ойого могойо, певойо, үйлөнөм деген сөз, певойо. Ошол сөздөр Mokosuyo. учур чактагы сөздөрдө ойо менен бүткөн сөздөр болчу. Кийинки хейо менен бүткөн сөздөр жана йойо менен бүткөн сөздөр бар. Ошолордун өткөн чактары эле ушул экен. Өткөн чак айонуку ассойо деп болот экен. Кийинки ойонуку оссойо, хейонуку эссойо болот экен өткөн чагычы. Йойонуку Beso. эмне болот деп ойлойсуңар? Yoyo. Yossоё болот. Мынакей. Yossоё болот экен. Өткөн чакчы. Yoyo. Табицаны улантып коелу. Так. Yossоё. Карайбыз. Ассоё качан болот экен? Айо качан болот учурунда эле? Булда деле эгер этиш сөздө, этиште о жана этиште о жана үндүүсү болсо айо болчу эле. Өткөн чакта дагы о жана дага чейин кошулганда, эгер болсо эмне болот экен? Ассоё мүчөсү болот экен. Мисалы каданы карасаңар, кадада дага чейин кайсы үндүү турат? Мына Ah. деп койдум. Даалар бизде жок болуп кетет, Данын ордуна ушу мүчөлөр кошулат да. Ошондо када деген бул эмне деген сөз эле? Баруу деген сөз. Baru. Сойо бул Kasoyo. өзгөрөт экен. Көрдүңөрбү? Кассоё. Барганмын болуп калат. Барганмын. Эгер мен сүйлөп аткан болсом, эгер бирөө сүйлөп аткан болсо барган. Же алар барган, булар барган, тиги барган деп эле которулат. Мен баргам, апам барган, атам барган, Абожи가 갔어요, 어머니가 갔어요, 제가 갔어요, 저는 갔어요 деп, же мисалы. Так, кийинки пода. Кайра эле да өчүп кетет. Данын ордуна ушул мүчө кошулат. Айо учур чактыкы же болбосо ассоё өткөн чактын мүчөсү экен, Так, ошондо пода Boğaçıyor. кайсы үндүү турат? O. Мынакей. O. Yatkan o. Ошон үчүн бизде эмне болуп өзгөрөт экен? Boğaçıyor. Boasso요 болуп калат экен, Boasso요. Бассоё, көргөм. Бассоё, көргөм. Дагы бир мисал. Жолугушуу деген сөз эмне? Маннада деген сөз, маннада. Кайда өзгөрөт дейсиңер? Manna soyo. Manna soyo. Бассоё. Эки биригип кетет да. Мен болуп калса, өзү туруп андан кийин айо же ассоё келсе биригип кетет экен,
кадада каасойо деш керек эле, бул кассойо деди, кыскарып кетти. Ошондой эле кийинки маннада маннасойо болуп калат экен, а. 만났어요. Бул өткөн чактын маннасойо кантип которуп калат? Manna жолугушкан. Жолуккан, жолугушкан, ошентип которулат, жолуккан. ром칸. 만났어요 десек болот экен. Кийинки карагыла. Эгер этиште ногулара о, и, итс деген жб деген сөз. Жана башка бар. Үндүүлөр да туурабы, биз неме үнсүзгө көңүл бурбайбыз. Үндү о, у, и деген 8 үндү бар, калган, о жана а жок болгондон кийин 8 үндү калат да. 8 үндү болсо кайсы мүчө кошулат экен? Осойо болот экен, мисалы дага чейин кайсы үндү турат биринчи сөздө? О дейин да, үндү тапса о турат. Бул жаткан о же а экен? Жок, ошон үчүн турган о, ошон үчүн кайсы мүчө болот экен? Осойо мүчө кошулат. Ошондо кантип айтабыз? Окта деген бул эмне? Тамактануу, 먹었어요. кантип өзгөрөт экен? 먹었어요. 먹었어요 болот экен. Кантип которуп калат? 먹었어요. жегем деп которуп калат, 먹었어요, жегем. Кийинки эмне деген сөз бул? 자, 오쿠. дага чейин кайсы үндүү турат? 이 экен, и турат, и турган үчүн бизде кайсы мүчө кошулат экен? Осойо. Икта бул не деген сөз? Оку деген сөз. Китепти оку, жанагы орусча читайт деген сөз, читайт. Оку, оку деген бизде эки мааниси бар. Тилди оку же биздекини үйрөнүү оку, китепти оку деген илгойо экен, икта. Өткөн чак кандай окулат экен? Окугам. 읽었어요. Анан госойо окулат. Эмнеге госойо окулат? Гдан кийин тоголок тамга окулбайт да, тоголок туурабы? Ң тамгасы окулбайт бул жерде. Ошонун ордуна эле болот. 읽었어요 болот экен ошондо. Окугам, 읽었어요. Кийинки жууну деген сөз бар болчу. 씻다. мына экиси. Шитта, мына жерден көрүнбөй калды азыр. Шитта. Кантип өзгөрөт анда бул? Шисойо болсо бул учучак болуп калат. Туура, шисойо, учучак. Шисосойо. Шисойо деген учучак болуп калат, Шисойо деген эмне? Жуну. Шисойо, жунуп жатам. Шисосойо. Жунга мосойо болду, туурабы? Шисосойо. Кийинки хадасы эң оңой. Учур чакта дагы тео болот, өткөн чакта эмне болот экен? Хаданын баардыгы хесойо болот экен. Мындай хада менен бүткөн этиштер көп да. Ошон үчүн оңой. Баардык этиштерди, хадаларды хесойо дейт экенбиз. Мисалы, коңбу хада деген бул оку деген сөз, үйрөнүү, оку деген сөз. 공부했어요. окугам. эмнени окугам? машина айдоону окугам, или неме тилди окугам деп айтабыз да. 공부했어요 дейбиз. 운동하다 бул эмне? машыккан. 운동하다 спорт менен машыгуу, 운동했어요 спорт менен машыккан болот экен. Дагы бир кошумча, тамак жасоо эмне болот эле? 요리하다. бул кантип өзгөрөт экен? 요리했어요 бул өзгөрөт экен, Калганы ёсойо. Бул болсо мисалы жанагы и өзү жалгыз болуп калганда, мисалы машида эмне өзгөрөт? И өзү жалгыз да, көрдүңөрбү? И өзү жалгыз. Машида, пачимде тамга жок, ошон үчүн машида и машиосойо же машиосойо дейт экенбиз, машиосойо. ичкем, машида деген ичүү деген сөз. машиосойо же күтүү деген сөз бар. Күтүү деген сөздү ким билет? Кидарида. Күтүү. Ошондо күткөн болсо кандай болуп калат экен? 기다리였어요.
기다리였어요와 였어요. 였어요도 였어요. 기다리였어요. Emniyege 기다리였어요. Men aytdım. İyiler emniyege aylanıp ketedi dedim. Yok aylanıp ketedi. Значит, ne oldu eken? 기다리, 기다리, 기다, 기다, Gidiyoruz. 기다리였어요. Gördünüz mü? İyiler 기다리였어요. yok aylanıp ketedi eken ha. İyiler yok aylanıp ketedi. İyiler yok aylanıp ketedi. Maşida мынтип жатпасаңар болот. Эмнеге yok aylanıp ketedi? Мындай оңой да. И өзү жалгыз турат да, пачимде эч кандай жардамчысы жок да. Могу өз негизи ою тамгасы болчу да, биздечи туурабы? Ою тамгасы келип туруп ийини жеп кетти да. İyini жеп кетти дагы. O дагы немеге айланып калды да. Yok айланып калды ошондо. Мындай кылып жаттасаңар болот. Жөн эле yo тамгасы келтирип ийини жеп кетти. ий жок болуп кетти. Ошондо кидарёссойо болуп калат да. Өзү жалгыз турган үчүн yo келип жеп кетти да. Кидарёссойо болуп калат. Машида машосойо. Машосойо ичкен болот экен а. 우측작도 들렸습니다. 이해했어요? оңой bunisi. Так, неме кылсаңар болот. Скриншот кылып жиберип коелук дагы. Так, кийинки мисалдарды окуйбуз эми. Астында эле мисалдар. Кана биринчи мисалды макул башта оку. Не дейт экен? 읽으세요. 친구하고 시간에 시간에 갔어요. 시장에 갔어요. 뭐 전에 갔어요. 하고 되겠는데 bilbesеңер bu менен же жана деп жазып эле. менен 가고 менен жазбадык беле же? жазганбыз да, туурабы? алма жана да, алма же болбосо менен, алма менен сүт деп кантип айтабыз? 우유 사과하고 우유 bar dese 사과하고 우유 있어요. 우유가 있어요. 있어요면 이가 있어요. deyipsa 사과하고 우유가 있어요. 제 사과하고 우유ну jedim. 우유를 먹었어요. 제 satı aldım. satı aldım ne? dostum ne? Satı aldım. Patta 저 사다. 자, 간주 샀다. 근처가. 나. 없어요. 애기 아들이 없어요. 됐다. 아이오미 쇼즈 거사. 니게 세우 사다. 없어요. 바리게나 오션준 샀어요. 없어요. 사과하고 우유를 샀어요. 느낌사 사과하고 우유를 샀어요. 샀어요. 알마미는 sütü satın aldım. ötkü çakta. Tak. 친구하고 dostumмен bazarga 갔어요. 칸포드로스. dostummenен bazarga bardım. 도순민은 도순민은 친구하고 시장에 갔어요. 도순민은 바사르가 баргам болот. bardı. баргам 갔어요. баргам. 이제 бардык депти. майнисине карап которо беребиз. Так, кийинки оросо бек окуйсуң. ооба, барганбыз деп болот, бардык. 먹었어요. 식당에서 점심을 먹었어요. 가이드 코토로스. 식당에서도 да. Бұл жақта грамматикаларды да кете кетем, постоянно. 시장에서 Kıyma hareketi var. жоқ, 식당 деген ресторан тура. Бирок ресторан да болот. эсо. Мурунку темада өткөнбүз. эсо деген бул месталарга кошулганда, андан кийин бизге эмне кетет? 예서요. Тымыл hareket келет. 점심을 먹었어요도 да этиш келип атпайбы? Тамак жеген бир местанын ичинде бирдеке кылып калсак, ошо местага биз кайсы мүчө кошот экенбиз? 예서. 식당에서 레스토랑다 점심을 먹었어요. тамак жедим. жеген биз, жеген биз. Бул маанисине карата сүйлөмдүн. Та кийинки мисалы үйдө дейбиз. Кантип айтабыз? 집에. эсо деп эсо болгондон кийин уже эмне келет экен бул жака? кыймыл аракет. Анда үйдө эмне кылабыз? эсо
잤어요. 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 өткен шақта 집에서 잤어요 değil 매일. Aha. Muslim 잤어요 degendi qaytib qo'yib qolasiz. 잤어요 emne Muslim. Oy. Nima? Maku. 욱도. Uqtu. 마구 айтты 잤어요. 예살로 되겐 쉬어요. 쉬었어요. 따라가 잤어요. 집에서 잤어요. 니모 қалда? 잤어요. өткөн 자다 деген сөз да турабы? Даға чейин 어, кайсы мүчө турат? мүчө эмес тамга? Ошон үчүн астое кошулду. Эки биригип кетти. 잤어요. эсалуу болсо кандай экен? 쉬다 деген сөз да? 쉬다. 주의자. кантип көрөт анда? 주의써요. Кайсы мүчө? Айткан мындай, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Ёстоёбу? Эмнеге? Өз жалгыз турабы? Бул жерде ийби? Тамгасы эмес бул. 주의, Бул тамгасы. Дифтонг бул, дифтонг. 없어요. Анда кантип? 주의 없어요. 주의 없어요. Молодец, Маку. Шүй 없어요. болот да. Шүй 없어요. өз жалгыз турган жок бул. Бул деген тамга, дифтонг. Булар кошулган үндүлөр, Значит, мына жака да кошуп коебуз. Бир эле жана 8 тамга эмес. Значит, нелер да кеткен? Бул жака плюс дифтонгдор да. Дифтонг. Дифтонгдор да болсо кайсы мүчө болот экен? 없어요. 없어요. жанагы ёссоё болсо өз жалгыз эле болот. Мындай эле. Өз жалгыз эле турат. Эч кандай эмес же эмес. Дагы кайсы бар? Эмес, деген дагы. Мисалы ушулар. Ошон үчүн эмне экен? 쉬었어요. эсалгам. үйдө 쉬었어요. эсалгам. ошондой 집에서 쉬었어요. үйдө эсалгам. 집에서 잤어요. үйдө уктагам. 집에서 점심을 먹었어요. үйдө тамак жегем дегенбиз. Так, үчүнчүнү оку. 기초. 기숙. 기숙사에서 나가서 계세요. 아니 무슨 사실 ойлон 거 эч керек экен, темалар экен. 기숙사에서 한국어를 공부 했어요. 하다가 했어요. өзгөрөт деп жатадыга. 기숙사에서 한국어를 공부했어요. кантип которобуз? 앞시지대에다 스튜덴트 оқып оқыды. 한국어 가이틀린. 네, үйрөнгөм дейт же. 기숙사에서 한국어 деген бул корей тили да. Корея деген 한국가 билебиз. 한국. 학교мен алмаштырып алдык. 학교 же 학생мен. 학생 окуучу. 기숙사에서 한국어를 공부했어요. 앞시제다 корей тилин окугам деп айтат экенбиз. Ушул түшүнүктүүбү эчтер? Немелер өткөн чактар? Оңой эле экен. Ошон үчүн учут чакты жакшы билип алсаңар, өткөн чак оңой. Келер чак ал вообще эле оңой. Ал бул вообще эле булар менен окшош эмес, башкача. Бир эле.